Гапыр Маматкул уулу дагы Адаминов 1 минут суранып атат. Айтып коюңуз. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, урматтуу президентибиз, өкмөт башчыбыз, жана бул жердеги биздин депутаттар, министрлерибиз. Бул жана айтып атышты, мындай жыйын 30 жылда болгон эмес деп. Мугалимдердин съезди болгон, дарыгерлердин съезди болгон. Бирок Акылбек Усенбекович, урматтуу президент, сиздердин бир өзгөчөлүк ушул соц тармакты бириктирип, бардыгыны мынандай бир жыйын өткөзгөнүңүздөр, мына бул өзүнчө бир оригиналдуу, анан бүтүндүктү көрө билгендик болуп турат. Мен алыскы электин ошо максат арка чегарасынан келген мугалим катары, урматтуу президентибиз, ошол жактан барып кабар алдыңыз. Мына кече сиздин Демилге Өзбекстандын колдоосу менен Маргун айында жаңы 3,5 миллион доллардык мектеп ачылышы болду. Мына урматтуу министрибиз барып катышып келди. Андан балдар бакчалары, ооруканалар курулуп атканыга терең ыраазыбыз. Кудай кааласа ошол чегарабыздагы бекемделүү иши башталды. Ошолор акырга чыкса, элибиз терең сиздерден ыраазы. Мен бир сөздү айтмакчымын, урматтуулар. Азыр мына министрибиз өтө жакшы бир системаны көрсөтүп берди. Билим берүүнү трансформация, реформалоонун. Ошону көрүп туруп, сыймыктанып, анан мындай деген сөз бар экен. Лидердин ким экендиги кандай адамдарды кызматка койгонудан билинет деп. Ушул асыл биздин министрибиз Алмаз Бейшеналиевди, анан Азаматты мына министрликке кайра Нуржигиттей балдарыбыздын жогорку кеңешке келгенини көрүп туруп, биз элдин көңүлү толду сиздерге. Илайым мына ушундай чыныгы иштей турган балдарыбызды кызматка коюу мындан кийин да улана берсин. Сиздерге ийгилик каалайбыз, урматтуу жаш министрлерибиз. Бар болуңуздар. Ал эми мен кайрылып айтмакчымын. Мына бул айткандарыбыз бардыгы туура, бирок дагы бир звено калып атат. Эне оңолсо коом оңолот дейт. Биз энелердин мектеби аркылуу коррупциянын, кылмыштуулуктун, укук бузуунун бардык коомдун илдеттерини түзөтүүнүн жолуну 25 жылдан илгери баштадык. 7 облустта таркалып атат. Ушул эгер колго алынса эң жакшы болот эле. Энелерибиз билимдүү, маданияттуу болсун. Мына бул жерде азыр ошонун үлгүсү болгон Гүлшайыр эже отурат. Сиз ошол 250 таланттын энесисиз. Акырында азыр бюджетти угуп туруп, ушундай кылса болот экен деп разы болуп, анан сиз, урматтуу президентибиз Акылбек Усенбекович, бая элдин дасторконуну, соц тармактын кызматкерлеринин дасторконуну толтуруп, анан аш казан, рух казан, акыл казанды толтурууга жол баштадыңыздар. Бир Кыргызстанда кумтөр болсо, биз кудай кааласа билим берүүнү түзөтүү аркылуу, эне мектеби аркылуу 6 миллион кумтөрдү ачабыз. Кыргызстандын ар биринин башы бир кумтөр. Болгондо дагы экологияны бузбаган, Давыдов мөңгүсүнү бузбаган, коррупцияга алып барбаган кумтөр. Ошол иштин башатыда болгонуңуздарга рахмат айтып туруп, бир жаңы китебим чыкты эди. Дасторкон четиндеги университет деп. Бул ар бир кыргыздын үй бүлөсүдө балдарды тарбиялай турган, бир жумада бир жолу өтө турган тарбиялык сааттар. Ушу китепти соц тармакка көңүл бурганыңыз үчүн жалпы мугалимдердин атынан, айныкса элеттик мугалим, шпагерлердин атынан, маданият кызматкерлеринин атынан барыбыз сүйлөп эле кетип атабыз. Мен ушу жупуну белегимди президентибиз сизге тапшырып коеюн ушул китепти. Ыраазычылык катары.